23 жаштагы Шакистахан Урунбаева үчемдердин энеси. Жолдош экөөнүн бирге түтүн булатып келгенине 5 жылдын жүзү болгон. Бул аралыкта жаш жубайлар балалуу боло албай, нариштенин жытын эңсеп келишкен. Мынтип бир учурда 3 ымыркайды жарык дүйнөгө алып келген эне көзүнө жаш алып, кубанычы койнуна батпай турат. Азыр кубанганымдан сүйлөй албай жатам, аябай сүйүнүп турам. Бул балдарды узак убакыт кыйналып күттүм. Кош бойлуу убагымда мага кам көргөн дарыгерлерге ыраазычылык билдирем. Ошолордун жардамы менен дени сак балдарды төрөп алдым. Бир заматта 3 неберелүү болгон бөбөктөрдүн тайенеси да сүйүнгөндөн көз жашын тыя албай жатат. Кызы көз жарган күндөн тартып эне жана ымыркайларга кам көрүп, жанында болуп жатканын айтат. Учурда 3 эркек балдарга ысым берилип, жакынкы күндөрү үйүнө чыгарылуусу күтүлүүдө. Балдарым аман-эсен дүйнөгө келди. Кудайым мага ушул балдарды бешенеме жазган экен. Эң биринчи үчем экенин билгенде аябай сүйүнгөм. Ушул күнгө чейин эч кимге айтпай жүрөгүмдүн түпкүрүндө сактап келгем. Мына бүгүн баары билди. Бизге кам көргөн дарыгерлерге ыраазычылык билдирем. Ымыркайлар операция жолу менен төрөлгөн. Ата-эне бала төрөт үйүндө буга чейин 3 жарык дүйнөгө келген эмес. Дарыгерлер балдардын абалы сак-саламат экенин айтууда. Азыркы учурда апасынын дагы, энесинин дагы, ушу 3 балдардын дагы өмүрү, ден соолугу жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол 3 тең эркек бала төрөлдү. 2 кыла 400, 2 кыла 500, 2 кыла 460. 3 тең азыркы учурда ошол энесинин кучагында, боорунда жатат. Наристелер дагы бир жума дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Андан соң гана үйүнө чыгарылат. Ушул тапта Кара Суу райондук администрациясы бул үй бүлөгө зарыл болгон жардам көрсөтүүлөрүн билдирди. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.